кичинекейлер эмес, чоңдор дагы сүйүп жеген вареники тамагын жасадык. Ооба, туура эле уктуңуздар, мен жалгыз жасаган жокмун. Кайненем менен кайынсиңдим дагы жардамдашты. Негизи вареники тамагын жасаганда ар дайым манты казанга бышырчумун. Ал эми бул жолкусунда болсо суга бышырганды туура көрдүк. Апам болсо картошкаларды ачып бышырып берди. Кайынсиңдим болсо колдору менен камырларды жайып берип атты. Мен болсо өбөлүк менен жайдым. Иши кылып жалгыз болгон жокмун да, көп киши болуп арыдан бери бүтүп салдык. Жайып алган камырды болсо ушинтип чынынын жардамы менен кесип алдык. Ошондо фаршына болсо суга бышкан картошка, татымына жараша туз жана куурулган пияз кошуп, жакшылап тез аралаштырып койсок эле фаршыбыз даяр болуп калат. Камырын болсо унду электен өткөрүп алып, муздак суга туздан салып эле жуурудук. Ушундай супсулуу болгон вареникилер даяр болду. Ушинтип суубуз шарактап кайнап чыккандан кийин туздан салып алып 5 мүнөт аралыгында бышырып алабыз. Бышып жатканда деген отуңуздар күчтүү болуш керек. Бүгүн эме жасасам деп башыңыз катып отурса, анда ушул тамакты жасап бериңиз. Жүрөкчөнү кызартып, менин баракчама каттала элек койсоңуз катталбаңыз.